Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана Илим министрлигинин 2024-жылдын 1-февралындагы номер 156/1 буйругунун негизинде Кыргыз Республикасынын мыкты мектебин тандоо сынагында Ош облусунун Каракулжа районундагы Каракулжа айылынын Эркеш Осмонов атындагы орто мектеби. Багыттарыбыз инновациялык билим берүү өнүгүүнүн фактору менен заманбап мектеп, заманбап окуучуну айкалыштыруу. Саламатсыздарбы? Мен Эркеш Осмонов атындагы орто мектебинин директору Кармышакова Токтайым Нурулбековна. Мектептин тарыхына кайрылып өтсөм, мектеп 1980-жылы 13 августта ишке берилген, 1176 орунду болуп, типтүү мектептин катарын толуктайт. 1999-жылы 15 августта Каракулжа айылдык кеңештин чечиминин негизинде Эркеш Осмонов атындагы орто мектеби болуп аталган. Учурда Кыргызстан боюнча 100 пилоттук мектептин катарына кирет. Мектептин миссиясы заман талабына ылайык компетенттүү окуучуларды окутуу жана ар тараптан өнүктүрүү болуп эсептелинет. Жалпы эмгектенип жаткан мугалимдердин саны 37, алардын ичинен билим берүүнүн мыктысы 22, жаш мугалимдер 8, пенсия жашындагылар 7. Учурда 604 окуучу билим алып, класс комплектиси 27. Мектептин уникалдуулугу Кыргыз Республикасындагы 100 пилоттук мектептин бири болгондугунда, райондун борборунда жайгашып, типтүү мектеп болгондуктан райондук деңгээлдеги өткөрүлгөн семинарлар, тренингдер, ар кандай иш-чаралар өткөрүлүп турат. Мектепте инновациялык билим берүү боюнча STEM багытындагы сабактарга басым жасалып, география, химия, физика, биология, математика каналары заманбап техникалык каражаттар жана лабораториялык жабдыктар менен толукталган. Электрондук китепкана, салтанат залы, спорт зал, спорт аянтчасы, ашкана, усулдук каана, машыктыруучу залы, балдар үчүн эс алуу багы бар. 2023-2024 окуу жылында райондук олимпиадада физика предмети боюнча Закирова Наргиза алдыңкы орунду ээлеп, облустук олимпиадага катышып келди. Аны даярдаган мугалими Кайназаров Абдилашим агай. Жалпы республикалык тестирлөөгө катышкан окуучулар жогорку балдарды алуу менен азыркы мезгилде жогорку окуу жайларда билим алууда. Бүтүрүүчүлөрү окууларын ийгиликтүү аяктап, өз сүйгөн кесибинин ээси болуп, мамлекеттик ар кандай кызматтарда эмгектенип, мамлекеттин өсүп өнүгүшүнө өз салымдарын кошууда. Мен Насипов Канат Жумалевич Каракулжа районунун Каракулжа айылындагы Эркеш Осмонов атындагы орто мектебин аттестат менен аяктагам. Жогорку окуу жайда юридикалык билим алып, 2008-жылдан бери Кыргыз Республикасынын прокуратура органдарында, ал эми 2013-жылдан бери прокуратура органдарынын жетекчилик курамында иштеп келүүдөмүн. Бүгүнкү күндө Ош шаарынын прокуратурасынын коррупцияга каршы аракеттенүү жана мыйзамдардын аткарышын көзөмөлдөө бөлүм башчысы кызматында иштеп жатам. Албетте, мени бул деңгээлге жетишиме Эркеш Осмонов атындагы орто мектебинин мугалимдер жамаатынын, анын ичинде мени окуткан ага эжекелердин эмгеги чоң экендигин билдирем. Ошол себептен Эркеш Осмонов атындагы орто мектебинин эмгек жамаатына жана мени окуткан эжеке агайларга терең ыраазычылыгымды билдирем. Саламатсыздарбы? Мен Жаныбек Улубектур. Каракулжа районуна караштуу Каракулжа айылындагы Эркеш Осмонов атындагы гимназия класстары бар инновациялык орто мектебин 2016-жылы ийгиликтүү аяктап, ошол эле жылы Түркия мамлекетинин Сакария шаарындагы Сакария университетине окууга тапшырып, ал жакта журналистика факультетин окууга ийгиликтүү өттүм. 2022-жылы Сакария университетинин журналистика факультетин ийгиликтүү аяктап, алгач 1 жыл, 2 жыл мезгилинө редакциясында кабарчы болуп, кичине стаж кылып иштедим ал жерден. Анан азыркы учурда Каракулжа райондук кино дирекциясында эмгектенип, ошол Каракулжа райондук кино дирекциясынын директору болуп иштеп жатам. Мени бул даражага жеткизген эң негизгиси эле ушу мени окуткан, мени тарбиялаган, мага жол көрсөткөн
мага дем күч берген ага эжекелерим болду. Ага эжекелериме терең ыраазычылык билдирем. Мага туура жолду көргөзүп, билим берип, менин дүйнөнү таанышыма жол ачып берген ага эжекелериме ыраазычылык билдирем. 2023-2024 окуу жылындагы мыкты мугалим конкурсуна мектептин орус тили мугалими Мелис кызы Дамира, биология мугалими Исакулова Майрам, башталгыч класс мугалими Мырзабек кызы Элзар конкурстун 3 турунан өтүп, райондук билим берүү бөлүмүнүн мыкты мастер-класс, мыкты орус тилчи номинациясына ээ болуу менен ардак грамоталар менен сыйланышты. Башталгыч класстын мугалимдери Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана Илим министрлиги менен кызматташтыкта окуу керемет долбоору башталгыч класстарда окуунун жана математиканы окутуунун сапатын жогорулатуу боюнча иш алып барып, ар кандай стратегияларды колдонуп, окуучулардын билим деңгээлин көтөрүүдө. Мугалим менен окуучунун ортосундагы мамиледен көп нерсе көз каранды. Андыктан мектептин педагогдору ар бир балага өзгөчө мамиле жасап, ар бир окуучунун шык жөндөмүн өнүктүрүүнүн үстүндө иш алып барууда. Ар бир баланын келечеги, жашоого болгон көз карашы, турмушка болгон даярдыгы мугалимдин эмгегинен көз каранды. Билим берүүдөгү ийгиликтин жетишкендиги билим берген мугалим менен билим алган окуучулардын ортосундагы сүйүүгө, сырдашууга, түшүнүүгө жараша болот. Окуучуларга берген билим канчалык маңыздуу болсо, келечек ошончолук кубаныч тартуулайт. Биз окуяларды катары менен чиркейбиз. Биринчи, эмне келе жатып кашкыр келе жатып, биринчи окуябыз кашкыр экен. Экинчи окуябыз бүтүштү. Азаматсыңар балдар. Силер окуяларды керекти менен биринчи окуя эмне экен балдар? Кашкыр. Экинчи окуя? Каракчы. Неме каракчы эме десеңер? Куш. Карчыга куш. Үчүнчү? Чук деп коя. Төртүнчү окуя? Бала. Бешинчи окуя? Алтынчы окуя? Ат экен азаматтар. 13'tü koyuyoruz ne kadarga? Nani? 13'tü koyuyoruz. Emin? 10'ga 4'tü koşuyoruz. 14 ne kadarga koyuyoruz? Ne desem? İlk 10'ga 5'tü koşuyoruz. 15'tü koy. Ne yapın başka? Ne yapın koy? 10 koyuyoruz. 10. Kengi? Piramiden nememiz kuruldu. Bulganıç, kaynatma tuzu tasılayıp gelmese, kaynatma tuzu nereden alırız? Tuzlu. Sulardan. Köyden azamasında denizlerde ne? Men bugün sizlerle bu sınıfta aralaşmalar degen teman ötkönbüz. Aralaşma. Deniz tuzusu kaday? Aralaşma ne? Tasasat var. Aralaşma. Demek aralaşmanın içinde tuzumuz var ekene. Uşal tuzumuzu bugün sınıfta praktikalaşırızda taza yüre içi atkan appak tuzumuzu da alalım. İşten yürüyüşümüzüne bereyim ondan. Dayımın akbat yürüyoruz. Annemese işten yürüyüşün başlayız ondan. Ölçü silindirimizge ne yapacağız? 15 mililitre. Deniz susu var sizlerde. Sudan fırtıkla aldık, algan suyunu fatforu yetişke koyduk, fatforu yetiştik, biz onu kaynatıp aldık, kaynatılgan suyu bulan getirgen tarzda biz işletken tuz kaldı. Azazat kaldı. Өсімдіктердің органдары жана алардын ички түзүлүшү чоңойтуп көрсөтүүчү примерлер боюнча өтөбүз. Буга чейин балдар темаларды өткөндө көп маалыматтарды алганбыз,
өсімдіктерді жоғалтып көрсетуші перболлар бойынша сілерге маалымат берсем, бұл жерден алып келдім. Бұл пиязды сілер чекауын сыйрайсыңар дағы, андан кейін менен жасап, андан кейін ал бозоң көргенде иок камчылатып жасаганыңар андан эмне болот экен? Чынында көрүнөт экен. Кана бар жогубуз клетканы көрдүкпү? Кыргыз Республикасынын президентинин улуттук нарк жөнүндө номер 157 жарлыгын аткаруу максатта нарктуу каана уюштурулган. Ал каанада кыргыз элинин каада салты, маданияты боюнча көргөзмөлөр чыгарылган. Окуучулар кыргыз нарк населин, салт санаасын үйрөнүшөт. Окуучуларыбыз спорттун ар кандай түрлөрү менен машыгышат. Тогуз коргоо, баскетбол, волейбол, бокс, жеңил атлетика. 20 жетекчиси Ашимов Канибектин окуучулары жеңил атлетика боюнча райондук, областтык, республикага чейин барып, 1 жана 2 орундарды камсыздашты. 97-жылы ата-энелер мектебин ачкан. Балдардагы бардык көйгөйлөрдү жана тарбиянын табыры үй-бүлө экенин далилдеди. Урматтуу ата-энелер, ушу Гафур Мадаминов агайыбыздын уникалдуу эрежелери бар. Мына ушулар боюнча да сиздер өзүңүздөр оюңуздарды айтып берсеңиздер. Мадаминовдун уникалдуу эрежелерин көрсөтүп беребиз. Мен бүгүндөн баштап баламдын каталарын, кемчилигин такыр көрбөймүн. Мен бүгүндөн баштап балдарымды жаман сөздөр менен урушпаймын. Мен бүгүндөн баштап чын дилимден балдарыма сүйүү, мээрим төгөмүн. Саламатсыздарбы? Мен Эргеш Осмонов орто мектебинин ата-энелер комитетинин төрагасы Эргешев Ажимурат. Негизинен мектепте балдардын билим алуусуна бардык шарттар түзүлгөн. Мугалимдер, ага эжекелер заманбап технологияларды колдонуп, жаңы усулдар менен сабак өтүшөт балдарга. Мектеп долбоорлор менен демөөрчүлөр менен иштөөдө алгылыктуу иштерди жасай алышты. Мисалы, Азия өнүктүрүү банкынын секторду өнүктүрүү программасынын алкагында иш алып барып, химия, биология, физика, география, математика, усулдук каананы заман талабына ылайык жаңы технологиялар менен жабдышып, мугалимдин кесиптик чеберчилигин өнүктүрүүгө көмөктөштү. ЮСАИДтин окуу керемет долбоорунун алкагында мугалимдер окуутунун жаңы усулдарын үйрөнүшүп, сабактарда окуучуга жеткиликтүү билим берүүдө стратегиялардын түрлөрүн колдонушат. Ошондой эле мектепке китептер, көрсөтмө куралдар берилген. Мектеп учурда Агахан фондунун Мектептер 2030 программасынын алкагында микролес уюштурулуп, учурда глобалдык проблема болгон экологиянын бузулушунун алдын алуу максатында балдардын экологиялык маданиятын өстүрүүдө. Мектепке ноутбук, принтер, доскалар, стол, стул, ар кандай 500 дана адабий китептер менен дагы камсыздашты. Эргеш Осмоновдордун үй-бүлөсү тарабынан жылда аз камсыз болгон үй-бүлөлөрдүн балдарына материалдык жактан колдоо көрсөтүшүп келишет. Ошол эле мезгилде жыл аягында мыкты окуган окуучулар үчүн стипендия уюштуруп беришкен. 20 жылдык жолугушуучулар тарабынан мектептин ашканасына стол-стулдарды, муздаткыч, салтанат залына отургучтарды, мектептин алдына тапан таш төшөлгөн. Мектептин алдына суу чыгарылып, мини футбол аянча куруп беришкен. Мектеп бул уникалдуу чеберкана. Анда келечек муундардын ар түрдүү идеялары, көз караштары калыптанат. Демек, келечек муундарга терең билим жана татыктуу тарбия берүү менен гана тарыхтын ташын алдыга татыктуу жылдырса болот.